ручной лак, битумный, печки красят. Я им написал несколько картин. Вот одна из них. Кыргыздын таланттуу сүрөтчүсү Болотбек Каракеевдин эч кимдикине окшобогон дүйнө таанымынан жаралган философияга жык толгон эмгектерин көргөндө ар бир эле адам ойлонот. Негизи чыныгы чыгарма искусствону сүйгөн ар бир көрүүчүнү ойго салат эмеспи? Сүрөтчүнүн иштөө ыкмасы да башкача, бир чети абдан кызык да экен. Я отличаюсь тем, что пишу маслом на бумаге. Менин башка сүрөтчүлөрдөн айырмам, мен май боек менен кагазга сүрөт тартам. Ал эми сүрөтчүлөр холстка боек менен тартышат. Я пишу только на бумаге и только маслом. Болотбек Каракеев менимче дүйнөнү башкалар кабылдагандан да башкача кабылдап көрө билет экен. Аны жараткан эмгектери дагы айтып тургандай. За счет этого у меня образовалась своя техника. Бул аркылуу менин иштөө ыкмам калыптанган. Холстка сүрөт тартканда сүрөтчү көпкө ойлонот. Себеби холст кымбат. Аны бузуп албайын деп этияттык менен иштейт. Кагаз арзан болгондуктан өзүм каалагандай иштейм. Потому что он дорогой. Бумага дешевая, я ее грунтую сам. Это произошло в какой-то момент. Было у меня совсем какое-то другое состояние. Творческое состояние. Ар бир эле өнөрдө билим башка орунда турса керек. Өзүнөн улуу сүрөтчүлөрдүн, устаттарынын эмгектерин баалайт, алардын сүрөттөрүнө суктанат. Образцов был такой художник, знаете, да? Да. Вот. Ну, Гапар Айтиев тоже очень сильный художник. Чуйков это бесспорно. Сын его, Сатар Айтиев, бесспорно. Образцов деген мыкты сүрөтчү болгон. Гапар Айтиев абдан таланттуу сүрөтчү. Чуйков да мыкты. Сатар Айтиев, Жамбыл Жумабаев менен замандашпыз. Доста болдук. Классиктерден Андре Руссо мага жагат. Бул адам сүрөт искусствосунун бардык багытында эркин иштеп, ийгилик жараткан. Анри Руссо, например. Бесспорно Пикассо это величина номер один. Это человек, который работал в разных областях и добился огромных просто результатов. И тоже совершенно свободно работал. Болотбек Каракеев башкалардан эң чоң айырмасы абдан эмгекчил. Өнөр канасында тыным билбей, чыгармачылыктан тажабай изденет. Вы знаете, был бы арт-рынок, я бы планировал что-то. Вы знаете, я участвовал на выставке в Нью-Йорке в 2017 году. Эгер бизде арт рынок болгондо бир катар пландарым болмок. 2017 жылы мен Нью-Йорк шаарында көргөзмөгө катыштым. 2 сүрөтүм конкурстан өткөн. Ушундан кийин дүйнөнүн туш тарабынан көптөгөн чакыруулар келип жатат. И после этого приходят приглашения до сих пор. Дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө сүрөт искусствосун баалагандар Болотбек Каракеевдин сүрөттөрүн сатып алышат. Дегеле анын сүрөттөрү кыргыз сүрөт искусствосунда өзгөчө, сөзгө арзыйт, абстрактуу, терең ойду камтыган керемет дүйнө десек болот. Я совсем по-другому работаю. Атахан Кожоголов, Алмаз Турузбаев, Нурзат Бектурсун кызы, Улуттук канал, Замана студиясы.